Айсулуу Тыныбекова сүйүү баянын Алматыда тартты. Социалдык тармактарда балбан кыз Айсулуу Тыныбекова үйлөнүү үлпөт тоюна даярданып, Love Story тартып жүргөн видеосу тарады. Олимпиаданын күмүш жана коло байгелеринин ээси сүйүү баянын Алматыда тартканы белгилүү болду. Колдонуучулар балбан кыздын сулуулугуна суктанып, бакыт каалап жатышкан чагы. Буга чейин Айсулуу өзүнүн Instagram баракчасында өз адамын таап, турмушка чыкканын айткан. Мына квартира берген адамдарга мен такыр түшүнбөйм да. Булар эмне көмүп көрөсүн жатып туруп ойлонушабы түшүнүксүз да. Өзү болбогон бир жер үйдү 20 миңге беришет. Өзү 25 миңге Бишкекте зорго иштеп жүрөбүз. Бияктагы адам кичине тирилик кылабы же тапкан эле ушу квартирага берип жашаш керекпи? Анысы аз келгенсиз эки балаларды албайбыз дейт да. Негизи эле балалуу үй бүлөнү албайбыз дейт. Ошондо кандай? Бишкекке келген адамдар балалуу болбой жашаш керекпи? Ушу бийликтегилер да ушул нерсеге бир карап койсо жакшы болмок да. Мынанча сен адам мынанча бадан өткөзбөгүлө дегендей бир мыйзам киргизиш керек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Бишкектеги өрттөн 20 адам куткарылды. 12 декабрда түштөрдө Бишкектин түштүгүндөгү 9 кабаттуу үйдөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Куткаруучулар 3-кабаттагы өрттү автошаты менен өчүрүп, 20 адамды коопсуз жайга чыгарган. 4 киши медиктерге кайрылган. Батирдин 60 чарчы метр жери күйгөнү айтылды. Мен мисалы быйылкы жылы 2024 жылы иштеген ишиме өзүм канааттанган жокмун. Мен аз иштедим деп эсептеймин. Мен туура иштеп акырына чейин элдин мындай көңүлүн толтура албадым деп эсептеймин. Ошондуктан эндиги жылы мындан да көбүрөөк иштейбиз. Биз көп иштесек, кээ бир баягы коррупционерлер тынчы кетип атат. Ыйлап атышат, сыркоолоп атышат, ооруп калып атышат. Сиздер менен бирге Кудай кааласа мамлекетибизди гүлдөтөбүз деген ойдомун. Рахмат. Бакеевдин адвокаты сотко кайрылды. Курманбек Бакеевдин жактоочусу мурдагы президенттин кызыкчылыгын көздөп конституциялык сотко кайрылганы айтылды. Икрамидин Айткулов кылмыш жаза процессуалдык кодекстин беренелеринин конституцияга шайкештигин текшерүүнү өтүнгөн. Анда тергөө органдарынын сырттан айып коюу актысы менен ишти сотко жөнөтүү жол жоболорунун жоктугу айыпталуучулардын укуктарын бузарын айткан. Конституциялык сот 6 ай ичинде чечим чыгаарын билдирди. Отчет катары чыгаруудам $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаң не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 70 84 эмбак номери Махабат бу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Мен деле сизге айтып коеюн. Мен маалымат алдым. Мен мына кече налоговыйды текшерип чыкпадымбы? Баарын текшерип атам, дагы да текшеремин. Сиз эле налоговыйда башчы болуп иштегенсиз, туурабы? Исхак Манатович. 14 ай иштепсиз. Сиз 14 ай иштепсиз. Мен карап чыктым.
14 ай иштегенде 14 ай тең сиз иштеген маалда план аткарылып аптыр. Аткарылып аптыр. Мына статистиканы алгыла. Налоговая инспекция, Министерство финансов бүт маалыматты бергиле Исхак Абсаматовичке. Бергиле 14 ай Исхак Абсаматович иштеген маалда бир дагы ай план аткарылган эмес. 14 айда сиз иштеп турганда 5,16 миллиард сом план аткарылбай калыптыр. Статистиканы бергиле, Алмаз. Уктуңбу? Конкретный колуна бериңиздер, караңыз өзүңүз. Ошондуктан ушундай эмекыларда жанагы сындардын алдында сынчынын сыңар өтүрү, не деп коет? Сыңар өтүрү майрык деп коебу эле. Ошонун сыңарында ушуну карап койсок, урматтуу Исхак Абсаматович, мен сизди жаман адам деп айтпайм. Бирок биздин кылган эмгектерди ушундай бир выступление менен тебелеп тепсеп таштабаң деген үмүттө да. Күнү түн иштеп атат балдар. Ушул жердеги жигиттердин бардыгы. Эми кайсыл бир эме болуп атат. Мындай кеңирээк айтып кетсеңиз, имамдардын айлыгы боюнча бүгүнкү күндө берилеби же берилбейби? Мактыбек Асамдинович, бул маселе боюнча мен кыска эле айтып кетейин, но бүгүнкү мыйзам долбооруна кирбегендиги үчүн негизинен азыркы күндө мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен 235 айыл өкмөт имамына 8 миңден стипендия, айлыгы стипендия катары бөлүнүп уже каралган да маселечи, уже ишке кирди. Анан калган ошол бизде, например, 3626 мечит болсо, алардын стипендия же болбосо айлык маселеси менен камсыз кылуу ошол эле учурда биздин салттуу православ чиркөөсүнүн эмелеринин өкүлдөрүнүн дагы ошол маселе менен айлык менен камсыз кылуу маселеси кийинки жылдын күн тартибинде турат бизде. Арменияда келген машиналар боюнча бүгүн эртең менен таңга маалдан баштап кече мен түнү келгем өзү. Бүт керектүү адамдарды чогултуп, мен азыр ошо совещаниени бүтүрүп келдим. Азыр совещание өткүзүп келдим Ак үйдө, ынтымак ордодо. Таможня, УНА, баягы милиция, дагы кимдер бар эле. ГКМБ, погранслужба, бардыгын чогултуп, налоговыйды чогултуп ошо совещание өткүзүп келдим. Президентибиз да ушу тапшырманы берип атат. Армения, Абхазиядан келген машиналарды бир жыйынтыктагылачы бир. Ушулар боюнча бир чечим кабыл алгылачы депчи. Бирок мен бүгүн совещание өткүзгөндө көп нерседен кабардар болдум да, сизге айтып коеюн ушуну. Ушул трибунадан 15 миңдей машина экен. Булардын бардыгы мыйзамсыз келген машиналар. Запчас менен алып келишкен. Башы бир машиненики, ортосу бир машиненики, аягы башка машиненики. Келген машиналардын 90% документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылып. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМБга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Мына бүгүн МВД отчетун берди ошол жерде, мен укканда. Кыргызстанда болуп аткан авариялардын 3түн 2-си оң рулдуу машиналардан болуп атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн буга шашпаш керек. Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, так? Биз муну легалдаштырабыз. Бирок кантип? Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап кылып карайбыз. Биринчи этабында более-менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы более-менее технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз. Экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм. Легалдаштырбай турган ушундай машиналар бар.
Таможняга айтсак, таможня айтат 5 миңден 12 миң долларга чейин растаможка төлөш керек деп атат. Макул, аны септеп кыскартайлы. Бирок болбой турган машинелерди талкаланган, сынып, эртең ичине адам түшсө, тура барып туруп эртең адамдарды майып кыла турган машинелерди биз легалдаштыра албайбыз. Муну ачык айтып коеюн. Коомчулуктагы уксун ошону. Анан сырткары ошол 15 миң машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, бизди укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк була кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы, ошо митинг кылабыз, тияк буяк мыйзам бузабыз деп. Өзүңөр биринчиден мыйзамды бузуп, мыйзамсыз машинелерди алып келдиңер. Эми мындан буяка дагы мыйзамды бузуп, мамлекетти мындай давление кылабыз дейсиңер. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, сиздер да түшүндүрүп койгула ошолорго.